Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Кадамжайда адам өлтүрүүгө шектелип, чет өлкөлүк 38 жаштагы жаран кармалды. Кечээ 18 декабрь күнү Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагындагы кирпич чыгаруучу заводдон белгисиз жарандын жансыз денеси табылды. Аны өлтүрүүгө шектүү катары чет өлкөнүн 38 жаштагы жараны кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. 18 декабрь күнү Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагындагы кирпич чыгаруучу заводдо белгисиз жарандын киши колду болуп өлтүрүлгөн денеси табылган. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери кылмышка шектүү жарандын ким экендигин жана анын жүргөн жерин аныктоо максатында ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзө баштайт. Кылмышка шектүү 38 жаштагы БА чет өлкөнүн жараны экендиги аныкталып, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин жардамы менен Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери кылмыштын изин суу электе кылмышка шектүүнү Сузак районунан кармап келишти. Учурда кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары уланып жатат. Баткендин Актатыр айылына логистикалык борбор курулат. Баткен районунун өнүктүрүүгө бөлүнгөн 125 миллион сомдун эсебинен Актатыр айылында логистикалык борбордун курулуш иштери башталды. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Ага ылайык логистикалык борборго жалпы 22 миллион сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Бул борбордо 500 тоннага жакын продукцияны, жашылча жемиштерди кургатуу, сактоо, таңгактоо жана тоңдуруу үчүн шарттар түзүлөт. Сүлүктүдө окуучуларга ачык эшик уюштурулду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматта ачык эшикке шаар аймагындагы мектеп окуучулары катышты. Иш-чарада окуучуларга милиция кызматкерлеринин бир күндүк кызматын, ок атуучу куралдар менен колдонуу тартибин, коомдо болуп жаткан кылмыштуулук боюнча маалыматтар берилип, мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликтер менен тааныштырылды. Андан сырткары мектеп окуучуларына кесип тандоодо адашпоо, мекенге болгон сүйүүсүн күчөтүү боюнча милиция кызматкерлери маектешүүлөрдү өткөрүп, кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө багытында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 19 декабрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.